Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, bir нече күн мурун Оғанстандын аймагындагы Памирлик кыргыздардан 77 киши Тажикстандын аймагына баш калкалап кириптир. 1000 кою бар экен, 300 топоздору менен, bir нече төөлөрү менен, аттары менен деп ушундай маалымат кеткен эле. Андан кийин эле дагы bir нече кыргыздар, жалпы саны кыргыздардын саны 350гө жетип калды. Биздин расмий бийлик ошолорду кабыл алуу боюнча кандайдыр бир чараларды көрүп жатат. Анан мындай тигиндей деген маалыматтар болуп жатат эле. Мына 18-июль күнүкү маалыматтарга караганда тажик расмий бийликтери аларды бизге өткөрүп бербестен, биздин нота жөнөтүп кайрылгандыгыбызга карабастан ошол биздин боордошторду кайрадан Оғанстандын аймагына өткөрдү, кайтарды деген маалыматтар кетти. Биздин жанагы суранычты ишке ашырбаптыр тажиктер. Мен азыр сиздер менен ушуга өзүмдүн жеке оюмду, анализимди бөлүшмөкчүмүн достор. Эмне себептен тажиктер бизге буларды өткөрүп бербеди? Бул тажиктердин өзүнүн кандай кызыкчылыктары бар, кайсыл кызыкчылыктарына туура келбей калды? Орусиянын же болбосо Өзбекстандын бул жерде таасири болушу мүмкүнбү? Ушулар жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз достор. Сиздер жакшы билесиздер, ушул Оғанстанда bir нече жылдан бери согуш жүрүп келе жатат. Биринчи согуш ушул алар жактан шахын кетирип революция болуп, андан кийин Советтер Союзунун контингенти ошол жерге кирип, Советтер Союзу менен согушкан. Маджахеттер деп аталуучу дин боюнча жихадка чыккан, өзүнүн мамлекетин сактайм деп ушул жихадисттер, маджахеттер дешип аябай согушкан. 89-жылы чыгып кеткенден кийин ал жерде дагы деле согуш токтогон жок. Ошол эле маджахеттер менен кийинчерээк 90-жылдары пайда болгон Талибан кыймылы каттуу согушуп келе жатат. Мына ошол акыркы маалыматтарга караганда Американын аскерий күчтөрү, ушул НАТОнун күчтөрү чыгып кетебиз деген маалымат болгондон бери Талибан кыймылынын күчү абдан күч алып ошол жерде Оғанстандын 85%га жакын жерин көзөмөлдөп калышкан. Мына ошол түндүк кыргыздар жашаган аймактары дагы ошол Талибандын аймагына кирип калгандыктан ошол Талибандардан качып, анан Тажикстанга өтүп, алардын максаты ушул Кыргызстанга, өзүбүздүн мекенге келүү болгон да. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билгендей, аларды тажиктер кайтарып жибериптир. Эмне себептен? Ошол Афганистанда абдан көп улуттар жашайт. Согушуп жүргөн ушул согушкер, ошол биз айткан маджахеттердин эң бир ири тобу Ахмад Шах Масудтун жетекчилиги алдында жүргөн тажик улутундагы жоокерлер болуп эсептелет. Ошол расмий Афганистандын бийликтери күч алып турган мезгилинде булар баш ийишпей Масудистан деп 2,5 миллионго чукул тажиктер жашайт экен ал жакта. Өздөрүнүн 60 миңге чукул армиясы болгон. Ошондой эле генерал Абдурашид Дустум, бул өзбек улутундагы, буну ошол кезде Советтер Союзу да колдоп турган деп айтышат. Кандайдыр бир негизде сүйлөшүүгө барып, кийинки кезде Орусия менен дагы, расмий Өзбекстан менен дагы бир мамилелери бар деп айтышат. Мына ошол Дустум, ошол Ахмад Шах Масудтун кийинки жоокерлери, ошол таасириндеги тажик, өзбек маджахеттеринин аймагы азыр ушул Талибандарга өтүп жатат. Ошол Советтер Союзу менен согушуп жүргөн маджахеттер, жөнөкөй адамдар деле азыр Тажикстан, Өзбекстанга баш калкалап качып кирүүгө эки көзү төрт болуп турган чагыда. Тажикстан бир нече ошондой боевиктерди киргизди деп жатышат. Өзбекстан болсо киргизбей койду. Эгерде Кыргызстан өзүнүн боордошторун
Kırgız жерine alıp girip andan keyin alarga kandaydır bir gumanitardık çoң жардамдарды көрсөтсө, бул башка республикаларга, маселен Тажикстанга, Өзбекстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Тажиктер менен өзбектер киргизе албайт. Өзбектер такыр эле каршы болгон. Ошол маджахеттердин же болбосо ошол түндүк тарабындагы өзбек улутунда болобу, башка улуттагы болобу адамдардын Өзбекстандын аймагына кирип кетүүсүнө. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ал жакта ушул терроризм, экстремизмге каршы абдан катуу чаралар көрүлгөн. Бир дагы жаранын киргизбей чек арадан ары көздөй куушту да. Ал эми тажиктер болсо жанагы башта биз айткандай киргизди. Бирок тажиктерди болобу, өзбектерди болобу жогорто карап башкарып мындай турган Орусия деген мамлекет бар. Албетте өзбектер көп эле Орусиянын таасиринде эмес, нейтралдуу позицияны карманышат. Мына ошол Орусия ошол түндүк альянсынан качып кирген качкындардын Тажикстанга киришине абдан эле каршы. Анткени алар бул жака ОДКБнын аймагына кире турган болсо кандайдыр бир дестабилдүүлүк Орусияга чоң коркунучтар түзүлүшү мүмкүн. Орто Азияда чоң бир иштер жүрүп кетиши мүмкүн да. Ошондой коопсуздук чараларынан булар такыр эле эч кимди алар жактан кыргыздар болобу, тажиктер болобу, өзбектер болобу киргизүүгө куштар эмес. Эми биздин кыргыз боордошторубуздун булардан айырмасын айта кетели. Биз момун көчмөн элбиз. Өзбектер тажиктерден айырмаланып, бизде ошондой болуп согушуп, ошондой согушкер баябектер дагы болгон эмес. Биздин коркунуч эле ошол жердеги кыргыздарыбыздын. Булар ошол жогорку окуу жайларда окушуп, билимдүү, ошол Афганистандын азыркы расмий бийлигинде кызмат кылгандар бар экен. Ошолордун тизмелери дагы талибандарга кетти. Катуу кысым болот дегендей болуп анан качып келе жатышкан эле да. Бирок бул жака өтө албай калыптыр. Биздин бийлик төбөлдөрү буга чейин деле кадамдарды жасаган, ошол памирлик кыргыздарды кайтарып келүү боюнча. Бирок ал кадамдардын аз экендиги мына азыр көрүнүп калды. Алдын ала көрө билип көп ушундай мекендештер, боордошторубузду кечиресиздер, өзүбүзгө кайтарып буга чейин эле алып коюшубуз керек эле да. Тилекке каршы бул нерсеге бир аз жетишпей калыппыз. Бирок азыр ушундай тапта эмне кылуу керек? Эми азыр талибандардын аймагына булар кайтарылды. Талибандар менен азыр орустар деле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Террористтик уюм деп Орусиянын жогорку соту 93-жылы кабыл алганына, чечим чыгарганына карабастан Орусиянын расмий бийликтери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Талибан менен биздин кыргыздар дагы жалдырап орустардын көзүн, тажиктерди карап, өзбектерди карап эмне деп коет экен. Анан бизди экстремист деп айтпайбы экен. Эл аралык коомчулукта бизди туура эмес түшүнүп, террористтер менен сүйлөшүп жатат деп айтпайбы экен деп оозун ачып отурбай жалдырап. Азыр тез аранын ичинде чукул ушул талибандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек биздин ошол боордошторубуз боюнча. Керек болсо кече бир окумуштуу айтты. Биз мектептерди жана ооруканаларды ошол памирлик өзүбүздүн боордошторубузга куруп беришибиз керек деп. Мына ошол нерселерди кылышыбыз керек. Албетте биздин азыркы өзүбүздүн Кыргызстандын аймагына жарытып мектеп кура албай, поликлиникаларды кура албай отурган бийлигибиз ошол талибандардын аймагындагы биздин боордошторубузга куруп берери бүгүн эле боло кое турган нерсе эмес. Бирок дагы жок дегенде оорукана курбаса дагы ушулардын коопсуздугу үчүн, ушулардын коопсуздугун камсыз кыла турган кандайдыр бир келишимдерге сөзсүз түрдө баруу керек. Талибандар менен тез аранын ичинде сүйлөшүү керек достор. Керек болсо бияка чакырабызбы же ошол жака барабы биздин жанагы дипломаттарыбыз. Азыркы кезде мына биздин чоң ушул эл аралык аброю күчтүү саясатчы Талатбек Масадыков мырза келип калды. Ушул биздин кыргыз боордошторубуздун тагдырын ушундай деңгээлде чечүү сөзсүз зарыл. Биз баарыбыз коомчулукта ызылдап башка нерселерди айтпай, өзүбүздүн боордошторубуздун дагы ошол момун адамдар, алар эч кандай баябек же болбосо куралдарын көтөрүп согушкан эмес, өздөрү ооруп сыркап зорго жүргөн адамдар. Мына ошолорду өз канатыбызга калкалап, саясий жактан чоң бир жардамдарды коркпой берүүбүз керек.
ошол Таалатбек Масадыков мырза каттуу көзөмөлгө алыш керек да бул нерсени. Менин бүгүнкү айта тургандыгым ушул болду достор. Саламатта туруңуздар. Сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайктан басып, катталбаган достор катталып, кайдыгер болбойлу достор. Саламатта туруңуздар.